Август кеңешмеси 2024. Билим берүүгө 100 жыл. Трансформация, чакырыктар жана жаңы горизонттор. Бала бакча тарбия башаты. 2023-2024 окуу жылында бала бакчанын саны 78, 9775 тарбиялануучу. 2023-2024 окуу жылындагы жаңы ачылган бала бакчалар. Айтматов районундагы 50 орундуу Эркеле бала бакчасы 2023 жыл ноябрь айы. 2024-2025 окуу жылында ачыла турган бала бакчалардын саны Талас облусу боюнча 3. Талас району Чоң Алыш айыл өкмөтү Чат базар айылы, Эшалиев балдар бакчасы. 2024 жыл 25 орунду. Талас району Каракол айыл өкмөтү Арал айылы, Үмөт Молдо бала бакчасы. 2024 жыл 50 орунду. Манас району Кыргызстан айыл өкмөтү Манас айылы. Манас айылындагы Баатыр эне эмгектин ардагери Сатыбалды кызы Байызбү апа атындагы бала бакча. 2024 жыл август айы ичинде 75 орунду. Талас облусундагы 3 сааттык бала бакчалардын саны 28. Талас облусу боюнча жетишпеген бала бакчалардын саны 57. Талас облусунда жалпы билим берүүчү 113 мектеп, анын ичинде 101 орто мектеп, 4 толук эмес орто мектеп, 1 башталгыч билим берүүчү мектеп, 6 лицей, 1 мектеп-интернат бар. 2023-2024 окуу жылында облус боюнча 58450 окуучу билим алышты. Анын ичинде окутуу тили боюнча мектептердин бөлүнүшү: 4 орус тилинде, 17 аралаш тилде, 92 кыргыз тилинде. Облус боюнча 2023-2024 окуу жылында ачылган мектептердин саны 4. Облус боюнча 2024-2025 окуу жылында ачыла турган мектептердин саны 2. Бакай Ата району Кашкажол орто мектеби 97% бүткөн. Бакай Ата району Батырбашиев атындагы мектеп гимназия 90% бүткөн. 2023-2024 окуу жылындагы мугалимдердин саны 3815. Билим сапаты. Талас шаары 2023-2024 окуу жылында 34%, 2022-2023 жылы 37%. Талас району 2023-2024 жылы 36%, 2022-2023 жылы 29%. Бакай Ата району 2023-2024 жылы 44%, 2022-2023 жылы 43%. Айтматов району 2023-2024 окуу жылында 43%, 2022-2023 жылы 39%. Манас району 23-24 окуу жылында 43%, 22-23 жылы 41%. Манас Ата лицейи 2023-2024 жылы 68%, 22-23 жылы 53%. Мерим окуу тарбия лицей комплекси 2023-2024 жылы 68%, 22-23 жылы 57%. Лицей интернаттар боюнча 23-24 жылы 68%, 22-23 жылы 56%. Жалпы 2023-24 жылы 53%, 2022-2023 жылы 47%. 2023-2024 окуу жылында Олимпиаданын облустук 3 турунун жыйынтыгы боюнча 55 окуучу байгелүү орунга ээленип, анын ичинен 1-2 орунду алган 36 окуучу республикалык турга катышып, 3-орунга 1 окуучу ээ болду. 2023-2024 окуу жылындагы бүтүрүүчүлөрдүн жалпы республикалык тестелөөнүн жыйынтыктары. Талас шаары жалпы окуучулардын саны 412. Катышкан окуучулардын саны 342, 83%. Талас району жалпы окуучулардын саны 663, катышкан окуучулардын саны 425. Бакай Ата району жалпы окуучулардын саны 591, катышкан окуучулардын саны 427. Орточо бай 125. Айтматов району жалпы окуучулардын саны 725, катышкан окуучулардын саны 443. Орточо бай 127. Манас району жалпы окуучулардын саны 337, катышкан окуучулардын саны 32. Талас Мерим окуу тарбия комплекс лицейи жалпы окуучулардын саны 32, катышкан окуучулар 32. Орточо упай 164. Манас Ата Талас лицейи жалпы окуучулардын саны 58, катышкан окуучулардын саны 56. Орточо упай 158. Жалпы Талас облусу боюнча окуучулардын саны 2818, катышкан окуучулардын саны 1940, орточо упайы 138.
2023-2024 окуу жылындагы алтын сертификат алган бүтүрүүчүлөрдүн саны 2. Алар Эркинбекова Элнура 234 балл, Талас облусундагы Мээрим Сапат лицейинин бүтүрүүчүсү Карыпжанов Байзак 226 балл, Талас облусундагы Манас Ата лицейи. Орточо упайы 2023-2024 окуу жылында жалпы республикалык тестирлөөдө бүтүрүүчүлөрдүн алган упайлары жана мектептердин орточо упайларынын рейтинги. Номер 2 мектеп. Жалпы окуучулардын саны 96, катышкандардын саны 95. Орточо упайы 154. Лицей комплекс. Жалпы окуучулардын саны 60, катышкандардын саны 56. Орточо упайы 151. Номер 3 мектеп. Жалпы окуучулардын саны 55, катышкандар 51, орточо упайы 144. Алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болгон окуучулардын тизмеси. Талас шаары Раиса Рысакова атындагы номер 2 орто мектебинин окуучусу Мырзалиева Амелия. Талас шаары Раиса Рысакова атындагы номер 2 орто мектебинин окуучусу Төлөбердиева Айтурган. Талас шаары Талас облустук лицей комплекси Түлөкулова Альбина Нурлановна. Талас району Бөрбаев атындагы орто мектеби Хаписова Адинай Максатбековна. Бакай Ата району Манас жатак лицейи Эсенов Аскат Болотович. Айтматов району Бабанов атындагы лицей интернаты Нарбаева Айжан Улановна. Манас району Дүйшөнбиев атындагы орто мектеби Ыкышева Каныкей Анарбековна. Мугалимдердин жана китепканачылардын квалификациясын жогорулатуу туурасында Талас облусу боюнча жалпы 708 педагог билимдердин жогорулатылат. Мугалимдердин жана китепканачылардын квалификациясын жогорулатуу курсунан Талас облусу боюнча жалпы 708 педагог билимдерин жогорулатышты. Талас облусу боюнча өтүлгөн облустук семинарлар. Талас билим берүү усулдук борборунун усулдук кеңешинин планынын негизинде 2023-2024 окуу жылында облустун алдыңкы чыгармачыл мугалимдеринин иш тажрыйбасын жайылтуу максатында Талас шаарында 5, Талас районунда 6, Бакай Ата районунда 10, Айтматов районунда 10, Манас районунда 9 семинарлар уюштурулуп, жалпы 40 облустук семинарлар өткөрүлдү. Талас облусу боюнча китеп менен камсыз болуу 78%. Облус боюнча жалпы 2023-2024 окуу жылында ата-энелер мектеби Талас шаарында 9 мектеп, 10 мектепке чейинки билим берүү уюму. Талас району боюнча 29 мектеп, 17 бала бакча. Бакай Ата району боюнча 23 мектеп, 18 бала бакча. Айтматов району боюнча 26 мектеп, 1 лицей жана 25 мектепке чейинки билим берүү бөлүмү. 25 бала бакча. Манас району боюнча 21 мектеп, 8 бала бакча. Жалпы 109 мектепте 78 бала бакчада иш алып барышты. Ата-энелер мектеби менен иштөөдөгү жетишкендиктер. Ата-энелердин балдарын тарбиялоодогу көз караштары өзгөрдү. Ата-эне менен мугалим ортосундагы тыгыз байланыш пайда болду. Тажатма чогулуштардан качкан ата-энелерде кызыгуулар пайда болду. Кыйынчылыктар. Ата-энелер мектебин окутууда көпчүлүк мугалимдердин маалыматынын аздыгы. Ата-энелер мектебин окутууда өзгөчө аталардын кайдыгерлиги кыйынчылык туудурду. Жалпы билим берүү мектептеринде жүрүп жаткан капиталдык оңдоп түзөө иштери боюнча маалымат. 500 миллион сом мамлекеттик бюджеттен бөлүнүп 60% бүттү. Бакай Ата району Аман Арыстанов атындагы орто мектеби республикалык бюджеттен 57 миллион сом бөлүнгөн. Терезелер толугу менен алмаштырылды, электр чубалгалары 80%, кырып шыбоо иштери 70% бүттү. Усенбай Акынбеков атындагы орто мектеби республикалык бюджеттен 43 миллион сом, учурда 80% иш бүттү. Султаналы уулу Кушубек атындагы орто мектеби республикалык бюджеттен 24 миллион 785 миң сом, учурда 50% ремонт иштери аяктады. Бюджеттен акча толугу менен которулбай кармалып жатат. Жергиликтүү бюджеттен каржыланган мектептер: Талас району Бөрүбаев атындагы орто мектеби 37 миллион 800 миң сом жергиликтүү бюджеттен каралып, 40% бүттү. Талас району Жумагул уулу Алымкул атындагы орто мектеби 20 миллион 139 миң жергиликтүү бюджеттен каралып, 60% бүттү. Башка булактардан каржыланган: Талас району Үмүт Молда атындагы мектепке чейинки билим берүү уюму
4.218.158.000 сом Арис тарабынан, 1,5 миллион сом Демирчи тарабынан каралып, 78% бүттү. Акчалуулуу Дүйшөн атындагы орто мектеби Ак Дөбө айылынын тургундарынын колдоосу менен 2-3 кабаттардын кырып шыбоо иштери жана полдорун кыруу иштери жүрүп жатат. Ленин атындагы орто мектеби түрткү берүүчү фонддон 5.300.000 сом. Учурда мектептин чатыры сыйрылып, эшиктери алмаштырылганы жатат. 10% жумуш аяктады. Облус боюнча 9 мектеп капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Калган 104 мектеп отурумдук оңдоп түзөө иштеринен өтүп, 2024-2025 окуу жылына даяр.